Bir kızды жактырып калган болчум. Ага үйлөнсөм болобу? Аны мен чын жүрөктөн жактырам. Пайгамбарыбыз айтат, эгер бир инсанды жактырып калсаң, аны бейишке чейин сүй дейт. Мен ага сөйкө салып, Москвага барып иштесемби дейм дейт. Маша. Тура пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды жакшы көрүлө деп айткан, бирок намахрамдарды айткан эмес да. Буну нике кыйып алыңыз дагы, машалла, бейишке чейин сүйө бериңиз. Никеге чейин болбойт. Сөйкө салып, мен мейли калгандары, бирок ага чейин болбойт. Москвада иштеп жатам. Намазга азан коомайт айтпай эле окуй берсем болобу? Кээде айтып окусам, башкалар да жаман көрөт экен. Биз туугандар мындай да. Башкалар жакшы көрөбү, жаман көрөбү? Ал кызыктырбайт. Алла жакшы көрөбү, жаман көрөбү? Ушул бизде. Ошон үчүн биз дайыма ушуну карашыбыз керек. Ушу сөздөн, ушул иштен Алла разыбы же наразыбы? Аллага жагабы же жакпайбы? Мынаны караш керек туган. Ошон үчүн иншалла мен ойлойт элем, эгерде ошо сиз менен чогуу иштегендер сизди жаман көрүп атса, намаз окурдан мурда бирден конфет берип чыгыңыз. Кичине көңүлүнө алып коюңуз дагы, азанды өтө катуу кыйкырбай, өзүңүзгө жараша айтып, акын коматып намаз окуй бериңиз. Ишиңизге так болуңуз, баарына жылмайып учурашыңыз, баарына кызмат көрсөтүңүз. Макулбу? Кудай кааласа баарды сизди жакшы көрүп калат. Анан Кудай кааласа азанды, намазды да жакшы көрүп калат. Ушундай жакшы адам эмне кылып атса, ал деле жакшы окшойт депчи. Ага даават берип коесуз. Так адамдардын андай немесине карабаңыз. Албетте, эгерде башка динде болсо, анда ошол өзүнүн начальнигинен уруксат сурап коюңуз. Бул динибиздеги бар нерсе. Эгерде ал жерде уруксат бербей турган болсо, эгерде мечит дагы мындай да, мечиттин азаны уксаңар, ошо жетиштүү эле болот ал. Шаардын ошол бир айылдын азаны, ошо айылдыктарга жетиштүү эле болот. Кара дуа окутуп коюу дегенге ишенич барбы? Таасир береби адамдарга? Себеби бир тууган агам ичип тополон кылып үйгө келбей калды. Анан дем салдырып, кайтарма кылдырып, ичиргенден кийин калып жакшы болуп калды эле. Эми кайра дагы башталды 4 жыл дегенден кийин дейт. Өзү кара дуа, сыйкыр, көз тийүү, булардын бардыгы бар. Бунун таасири тиет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айтып койгон, көз тийүү бар го, көз. Бул көз адамды кабырга киргизип коет. Төөнү казанга салып коет деген. Жөнөкөй эмес бул. Ошон үчүн көз тийүүдөн сактанууга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алар да жолун айтып койгон. Дарат намаз, ихлас фалак насты дайым окуп жүрүш керек. Андан башка да сүннөт дуаларды окуп жүрүш керек. Ал эми сыйкыр, кара дуа булардын бардыгы арам. Көз тийген эми бир кээ бир адам атайлап көзүн тийгизгени бар, суктанып. Кээ бирлер болсо жөндөн жөн өзүнүн көзү бар. Ол алардын бардыгына маша Алла десе, бул көздү сындырат, кесет. Ла хаула ва ла куввата илля билля деген дуа көздү сындырат, буну кесет. Тийбейт деген сөз. Макулбу?